Рейд карантиндик посттордон башталды. Бул посттон Ош шаарына район тараптан келген жарандардын дене табы текшерилип киргизилет. Бул учурда бет кабы жок жарандар кездешсе, түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, эскертүүлөр берилип жатты. Маска такпайсыңарбы, көрүп атасыңарбы? Маскаңар гана. Маска тагыш керек сөзсүз. Ал эми бул дүкөн ээлери санитардык талапты аткарып жатканы кубандырды. Рейд учурунда сатуучулар беткап кийип, антисептикалык каражаттарды колдонуп соода жүргүзүп жатканын байкаган жергиликтүү жетекчилер. Мындан арыда санитардык гигиеналык абал так сакталышы керектиги айтылды. Санитардык норма боюнча рейд кылып жүрөбүз. Билесиздер, мына акыркы күндөрү Ош менен Бишкекте өтө көбөйүп кетти вирус. Анан күндө адам өлүп атат. Ошого биз уруксат бергенбиз баягы менден өзгөчө абалдан кийинчи мындай камакта иштеген. Бирок санитардык нормалар менен иштетиш керек да. Ошого бул кафеси вице-мэр тарабынан катуу эскертүү алды. Анткени тамактануучу орундардын аралыгы, ошондой эле санитардык гигиеналык талап таптакыр сакталган эмес. Эртең карантин бүткөндө кайратып коюлат. Учурда санап бүткөзөмөл борборунун кызматкерлери эки топко бөлүнүп күндүзү жана түнү рейд жүргүзүп жатышат. Жыйынтыгында 2020 объект текшерүүгө алынып, анын ичинен 290 санитардык эрежени так аткарбагандыгы үчүн айыппул салынды. Айыппулдун жалпы суммасы 600 000 сом. Сиз кире беришке бул жерге санитайзер коюшуңуз керек. Ар бир клиент өзү колуна сеп антисептикти анан кийин кирип сиз менен байланышта болуп сизден алыш керек да. Именно жерге дезбарьерлерди коюшуңуз керек. Хлорированная тряпка смоченная. Аныңыз дайыма өл болуш керек. Ошого кирип, бутубузду тазалап, колубузду тазалап, кирип сиз менен байланышып, анан соода кылып чыгып кетебиз да. Өндүрүлгөнү 100% өндүрүлөт. Азыркы мезгилде мыйзам ошондой. Кимге айыппул салынган болсо, бузуулар кодекси боюнча чектөөлөр коюлуп калат. Айып салынган адамга. Айып салынган адам кандайдыр бир самолетко билет алам десе, сатпай коюшу мүмкүн. Штрафын салып төлөмөй сайынчы. Ошо окшогон ыржактар бар, ошон үчүн бүгүнкү күндө салынган штрафтардын бардыгы 100% өндүрүлөт. Ошондой эле Ош шаарынын мэри Талабек Сарыбашевдин тапшырмасы менен эрежени такыр сактабай иштеп жаткан объектилердин ишмердүүлүгү токтотулсун деп чечим чыккан. Учурда айрым кафе-ресторандар, дүкөндөр жана чайканалар 15 күнгө чейин жабылды. Рейд мындан арыда улантылат. Фироза Ашымбай, Байбек Зөөн уулу, Ынтымак. Балдар, маскаңыздар гана. Маска такпайсыңарбы, көрүп атасыңарбы? Маскаңар гана. Маска тагыш керек сөзсүз. Болбосо кайтарыш керек. Мен Ош шаарынын вице-мери. Биз санитардык нормалар боюнча түшүндүрүү ишин жүргүзүп атабыз да. Мына көрүп атасыздар, бүгүнкү күнү Ош менен Бишкекте суда күчөп кетти. Күндө адамдын өлүмү катталып атат. Ошого санитардык норманы сактабасак, биздин ишибиз кыйын болот. Ошого азыр биз ошол регион шаардын райондорунан бөлүнгөнбүз. Кандай нормалар сакталып атат? Маска жокпу азыр? Жок да. Көрдүңөрбү? Ошого окшогон антисептиктерди коюп, мына эшиктердин немелерин ачып туруш керек да ошолор. Ачкан күнү Айтып коеюн. тез звонить этип келдик. Анан кийинки келгенде айтып коюн, штраф салабыз. Бул азыр эскертүү. Ким келет? Бизге кандайсыз? Я карап коюңчу. Мен Ош шаарынын вице-мэри Асылбек Толчубаев. Биз санитардык норма боюнча рейд кылып жүрөбүз. Билесиздер, мына акыркы күндөрү Ош менен Бишкекте өтө көбөйүп кетти вирус. Анан күндө адам өлүп атат. Ошого биз уруксат бергенбиз баягы менден өзгөчө абалдан кийинчи мындай камакта иштеген. Бирок санитардык нормалар менен иштетиш керек да. Ошого уруксат бергенбиз. Аралыкты сакташ керек. Сөзсүз түрдө маска, перчатки, анан антисептиктерибиз. Барбы?
Görünüyor Ошол. жерге коюш керек да. Мына сыртқа қой. Буяк тем. Ошоян болду. Неге? Өзүң жалгыз жүргөндө эмне керек? Siz buyaka түшкөнүңүздө маска таап беришиңиz керек. Чоң магазиндерди жаппайсыңар. Siz ушуга аштырасаңыз болот, без маска. Бана санэпстанция. Bakın. Kim sizde şeyler? Ya karapaz mı? Biz atınız gel. Olmaz. Olmaz. Ben o şarjı gitsem nasıl bir topçu var. Biz o şarjda santar numaralar boyunca tekşermişlerin üçüncü işini tutuyoruz da. Siz 50 TL otasınlar. Bravo, biletler geliyor da. Özünüzün maskani hem kalk duruyorsunuz. Maskani çıkacağım, ellerime iştegende çeşkeş gerek. Kontakta olduğundan çok. Bu sizge birinci eskertmiyor. Adan keyinki gelgende eğer şu maskanız yok жүрсе, anda штрафты саламыз. Bilesizler. Ошого мына өлүмдөр ham көп катталып кетсе көрүп атасыз. Өлүмдөр көп болот. А эгер күчөп кетсе биз ушуга окшогон мекеме ишканаларды жапканга туура келет. Ошон үчүн биз уруксат бердик ачканга. Бирок санитардык нормаларды сакташ керек деп туруп уруксат бергенбиз. А мына Шофыр каякта калды экен? шофер чактычы. Sizce? Siz bir daha esne çıkın. Ben özüm tanıştırdım, ben o şarjı yükselmedim. Biz ошол именно санитардык нормалар боюнча рейд жүрүyoruz, рейдте. Мына көрүп атасыздар, акыркы күндөрү Ош, Бишкек шаарларында. Санитардык нормаларды түшүнүп сактабай койсоңор, анда маршруттарды ham, автобустарды ham токтотобуз. Мына 2 ай токтоттук, кыйналдыңарбы? Мына эмне болсо мына без маска жүрөсүңөр. Бул коомдук транспорт, бири-бириңерге жугушу мүмкүн. Азыр бир оорулуу чыгып, жерде отуруп, бардыгыңарга жуктурат. Буга ham тагыш керек. Сиздин кызыңызбы? Мен илчи болмадым. Ошо тарапка мусор алганы барганымда илчип чыгып албадым машина. Андай эмеси зарылчыбыз жок болсо, жаш балдарды ээрчип жүргөнгө болбойт. Кадыр мама. Кадыр, мен о шаардын вице-мери Асылбек Топчубаев. Биз ошо санитардык нормалар боюнча ушул тарапты текшерип жүрөбүз да. Мына азыр сиздин мемеңизге чыксак, 3 адам маскасы жок отурат. Эми пока жыле элексиз. Бирок жылганда ошондой маскасы жоктор чыгарбагыла. Эскертип айтып атам. Караң азыр отурат. Эми кандай кыласыз мына? Не кылып чечесиз? Түшүрөсүз да. Чыксам мен маскамды унутуп калдым burada. Түшүрүп таштагандан кийин. Сөзсүз. Өзүңөр кармап атасыңарбы санитардык норманы? Барбы немеңер? Антисептик бардыгында. Хлор жасап атасыңарбы? Барганда рейсте? Дезинфекция жасап атасыңарбы? Ана кармагычтар. Себеби мына Ош, Бишкекте көбөйүп кетип атат. Билесиз да. Ошо именно базарлардан, коомдук транспорттордон, ошолордон көп таркап атат. Ошолорду нормаларды сакташыбыз керек. Кандай болуш керек санэпстанция? Шулдук болмачы, кандай болуш керек? Siz ошону элдерге иштетесизби? Элдерге? Сизге түшүндүрүү иштери жүргүзбөлүнүп, сиз кире беришке бул жерге санитайзер коюшуңуз керек. Ар бир клиент өзү колуна сеп, антисептикти андан кийин кирип, сиз менен байланышта болуп, сизден алыш керек да. Именно жерге дезбарьерлерди коюшуңуз керек. Хлорированная тряпка смоченная. Аныңыз дайыма өл болуш керек. Ошого кирип, бутубузду тазалап, колубузду тазалап, кирип, сиз менен байланышып, анан соода кылып чыгып кетебиз да. Сиз ошол элементарный талаптарды аткарышыңыздар керек да. Маскаңызды алмаштырышыңыз керек. Канча саатта бир алмаштырасыз? Азыраакта аткарымда калып, айланайын кызым. Өзүңүзгө сотрудник экенсиз. Маска таба албайсызбы? Машинада окуп турасың. Так, Дим администратор. Кембир? Жок, Асет, нары карап турам болобу? Ой, чоң, сизби администратор? Биз шаардык мэриядан келдик. Сизби? Шаардык мэриядан келдик биз.
Biz sanitaryk norma boyunca түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жүрөбүз. Siz bilesizmi hazır Oş Bişkek'te virüs көбөйүп аткан? Bilesiz да? Ошон үчүн санитардык нормаларды катуу көзөмөлгө алыш керек. Ал кысына чоң коюп, эртең бүткөндө кайра келип коюп аласың. Мына жерде ашык экен булар. Бизден алып азайтып. Өзүң айтасың, бар адам аз келет. Эртең карантин бүткөндө кайра келип коюп аласың. Власть толтурулган.